Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Коомдук биринчи каналда сиздер менен Ачык коомдун пикир айтуусу программасы жана анын алып баруучусу мен Эрмек Темирбек уулу. Дебат адамдын өнүгүүсүнө чоң бир пайда тийгизет. Жана аны бүгүнкү жаштар далилдеп келет. Анткени ар кыл маселелерди ар кыл тараптан ар кандай аргументтер менен өзлөрүнүн позициясын жактап, өнөр алды кызыл тил аттуу макалды жактап, өзлөрүнүн билимин тереңдетип келишет. Жакында Кыргыз Республикасында күзүндө шайлоолор өткөн жатат. Жана ал шайлоо бир катар суроолорду туудуруп келүүдө. Жана өкмөт тарап өзүнүн позициясын аргументтер менен колдойт жана түптөп кетмекчи. Ал эми бул темага толугу менен каршы чыгып, эмне үчүн бул мыйзам долбоору эффективсиз экенин жана Кыргыз Республикасына зыян же залака келтирерин бүгүнкү күндө оппозиция палатасы сиздер менен биздерге жактап, түптөп кетмекчи. Жана эскерте кетчү нерсе, урматтуу көрөрмандар, бул оюндун жыйынтыгын бир гана сиздер чечесиздер. Эгерде өкмөт палатасы жеңди деп эсептесеңиздер, 11 санын 35-35 сандарына жөнөтүңүздөр. Ал эми оппозиция тарапка жеңишти бере турган болсоңуздар, 35-35 сандарына 12 деген санды жөнөтүп, өзүңүздөрдүн добушуңуздарды берсеңиздер болот. Жана ошондой эле бүгүнкү оюнга өзүнүн калыстык оюнун билдириш үчүн Көчкүнов Айдарбек, тарых илимдеринин доктору, жана ошондой эле бул теледолбоордун редактору, жана ошондой эле дебат боюнча адис Нурайым Шамырканованы чакырганбыз. Бүгүнкү теманы жакташ үчүн өкмөт тараптын өкүлдөрүн тааныштырмакчыбыз. Алар Перизат Сайтбурханова жана Абдыманап Кулуев, жогорку кеңештин депутаты. Жана ошондой эле оппозиция палатасынын өкүлдөрү Бактияр Бердибеков жана Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков. Анда эмесе бүгүнкү пикир айтышты баштайлы. Урматтуу өкмөт башчысы, сөз сизде. Сиздин сүйлөө убактыңыз 4 мүнөттөн ашпашы керек. Биринчи жана акыркы мүнөттөрдө суроолорду берүүгө тыюу салынат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана урматтуу биздин каршылаш тараптар, менин лоялдуу коллегам жана урматтуу эксперттер тобу. Бүгүнкү биз талкуулай турган тема азыркы күндө Кыргыз Республикасы үчүн аябай актуалдуу болгон тема. Бул шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорун жөнүндө талкууламакчыбыз. Жана мен аты жөнүм Перизат Сайтбурхан кызы, мен өкмөт тараптын ролунда ойномокчумун. Жана бүгүнкү күндөгү бул мыйзамды кабыл алуу менен биз өкмөт катары Кыргыз Республикасындагы шайлоолорду өткөрүүдө кандай жетишкендиктерге жетише ала тургандыгыбызды көрсөтүп кетмекчимин. Биринчиден бул негизинен бул мыйзам долбоорунун негизги бөлүктөрүн айтып кетсем, бул биринчи болсо шайлоочулардын өздүгүн тактоочу документ катары жаланган ID паспорт же болбосо жалпы жарандык паспорт эсептелинет. Биометрикалык каттоодон сөзсүз өтүүсү керек, жана бюллетендерди электрондук эсептөө жана автоматтык эсептөөчү урналар деген жаңылыктар киргизилген. Бул биздин оппозиция тарапы үчүн маалымат, негизги ойной турган темалар ушулар болуп эсептелинет. Жана биринчи биометрикалык маалымат деген эмне? Бул биометрикалык маалымат деген жарандардын болсо, мамлекет тарабынан жарандардын бармак басымын жана көздөрүнүн басымдарын жыйнаган бир ошондойдур база түзүлөт да. Биринчи биометрикалык маалыматтарды эмне үчүн топтошубуз керек? Бул деген жалпы европалык жана азиялык өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө колдонуп келе жаткан бул практика болуп эсептелинет. Биометрикалык маалыматтарды колдоо менен биз эмнеге алып келебиз? Ар бир жаран шайлоодогу болуп келе жаткан бизге бул жерге бизде Кыргызстан тарыхында болуп келген жанагы карусель, бир адамдын экиден ашык бюллетендер менен добуш берүүсү жана башка ушундай сыяктуу баягы биз билип келген, практикада болуп келген шайлоодогу кемчиликтерди жоюуга болот да. Себеби дегенде бир адам биометрикалык маалымат менен бир гана жолу өтө алат жана анын деген башка жалпы бул жерде мамлекеттик жалпы база түзүлүп аткандыктан бул жерде эгер киши шайлоого кирген болсо автоматтык түрдө системадан бул киши шайлоо берген деген система башка
Кыргыз Республикасынын аймагындагы башка шайлоо округдарынан баарынан чыгып калат. Экинчиден болсо, бул биометрикалык маалыматтарды топтоонун дагы бир себебинде болсо, бул жалпы адам мамлекеттерде айтышат да, эмне үчүн биз биометрикалык маалыматты беришибиз керек деген ушундай бир коомчулукта аябай талаш тартыш болуп келип атат да. Эгер биз мамлекеттен кайсы бир өзүбүздүн укуктарыбызды требовать эткенде, демек аларга кандайдыр бир биз ошого жараша кандайдыр бир милдеттерибизди дагы аткарыш керек да. Биометрикалык маалымат деген бул биздин мамлекеттин астындагы деген милдетибиз деп билем да. Себеби дегенде силер эгер мамлекет деген жарандардын укугун коргоосу үчүн алардын жалпы жарандык кандайдыр бир маалыматтары болуш керек да. Жана бул боюнча мамлекет өзү кепилдик алат, аны болсо коргоп берүү жөнүндө кандайдыр бир базаларды түзүп, ошолорду коргоп берүү үчүн атайын эгер биз билсек, жалпы мамлекеттик каттоонун астында Инфоком деген жаңы мамлекеттик ишкана ачылып, ошолор иштеп атат да. Андан кийин ID карта эмне үчүн керек дегенде, ID деген өзү айтып турганда identity, адамды аныктоочу паспорт дегенди билдирет. Демек биз ID картаны колдонуу менен ошол жердеги баягы башка түрдөгү документтерди албай коюу менен биз бир адамдын баягы бир эле жарандык позицияда болушуну колдоп кетебиз да. Демек адам бир гана жактан аныктала алат. Жана жалпы жарандык паспорт деген эгер жаран мамлекеттин сыртында болсо, жалпы жарандык паспорт менен добуш берүүсү керек. Электрондук добуш берүүдө эсептөөдө деген электрондук добуштарды эсептөө урналарында болсо, булардын эң негизги плюс жагы бул ошол эле добуштар электрондук түрдө эсептелинет. Жана биз билебиз, кайсы жалпы добуш берүүдө буга чейинки шайлоолордо болуп келгенде эле партиялар деген өздөрүнө дагы жоопкерчиликти алуусу керек да. Дагы бул болсо саясий партиялардын ичинен күчтүүрөөк партиялардын добуштун парламентке келишини камсыз кылып берет да. Себеби дегенде, эгер саясий партия өзүнүн лоббилери ар бир кызыкчылыгын коргогон адамдар тарабынан 5 миллион сомду толуктай албаса, анда бул саясий партиянын анча күчтүү эмес экендигин билдирет да. Ошон үчүн бизден ушул саясий партиялар күчтүүрөөк болуш үчүн биз ушул мыйзамдардын иштөөсү менен биз Кыргыз Республикасынын шайлоосунда жаңы жакшы кадамдарга барабыз деп эсептейм. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу спикер. Сөз оппозиция башчысына тартылат. Сизде 5 мүнөтүңүз бар. Биринчи жана акыркы мүнөттөрдө суроолорду берүүгө тыюу салынат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер жана эксперт тобу. Биз оппозиция ролун ойномокчубуз. Анда бүгүнкү темага ылайык көпчүлүк коомдогу ушул темага аябай көптөгөн суроолорду жаратып атат. Ошол суроолорго бир катар өзүбүздүн жоопторубуз бар, жана биз бүгүн оппозиция ролун ойномокчубуз. Биздин акылман өкмөт эмне деди? Айтып чыкты, биз таза шайлоо өткөзүшүбүз керек, жана каруселди алдын алышыбыз керек деди. Жана айтып кетти, 5 миллион сом бул күчтүү партиялар төлөп, анан бийликке келе алат деди. Эми ушул аргументтерге мен токтолуп, өзүмдүн мындайча айтканда сөзүмдү бөлсөм. Мындайча айтканда, 5 миллион төлөп күчтүү партиялар бар болуп калса, жаңы жаш элита, ошо акчасы жок балдар эмне болот? Ошол маселе бул бүгүн курч баягы бийликке бара албагандыгын билдирет. Экинчиден, күчтүү партиялар десе биз ойлойбуз, акчасы көп. Ошол акчасы жок күчтүү адамдар барбай калат тилекке каршы, жана саясий элита алмашпай калат деген ойду билдиргим келет. Андан кийин менин айта кетчү нерсем, Кыргызстанда мына акыркы күндөргө ылайык, акыркы күндөрдүн маалыматына ылайык 60% биометрика маалыматын тапшырды. Бирок Кыргызстанда 40% биометрия маалыматын тапшыра элек. Шайлоодо мыйзамда жазылып турат, ким биометрия маалыматын тапшырбаса, алар шайлоо укугунан чектетилет деп атат. Демек, бул жерден эмнени көрүп атабыз? Биз баш мыйзамды бузууну көрүп атабыз. Баш мыйзамда, Конституцияда эмне деп жазылып турат? Конституцияда ар бир жаран, Кыргызстандын жараны шайлоого укуктуу деп турат. Эгер биометрия тапшырбаса, анда шайлоодон чектетип калат дегенди билдирет. Андан кийин айта кетчү нерсе, булар айтып атат, көп өнүккөн, мындайча айтканда,
электрондук эсептөө деп атат да. Бирок ошол электрондук эсептөө мисалы Германияда хакерлик чабуулдун айынан ошол биометрикалык маалыматтардын жазуу ыкмасын $200 эле жасап койгон бир жараны. Демек ошондой биометрикалык маалыматтарды жасап, жана ошондой башка адамдар шайлоо укугуна, шайлоого баралабы деген суроо жаралат да. Анан ошондой нерселерден бузулуп кетпейби деп дагы күмөн санап атабыз да. Андан кийин биздин мыйзамда эмне деп жазылып турат? Ошол шайлоо мыйзамында эгер силердин дооматтарыңар болсо, силер сотко кайрылбайсыңар, силер ошол даттанууңарды жанагы шайлоо өткөзүп жаткан комиссияга кайрыла аласыңар деп мыйзамда жазылып турат. Муну менен эмне дегим келет? Эгер биз өзүбүздүн ошол шайлоодогу укук бузуулар колдонулуп кетсе, биз сотко барбай эле ошол бишке жанагы шайлоо БШК мүчөлөрүнө барып кайрылган болуп калабыз да. Бул дагы мындайча айтканда укук бузуулардын бири болот. Андан кийин азыр билебиз, биздин ошол шайлоого даярданып ошо БШК комиссиялар шайлоого даярдамак, бирок тилекке каршы алар биздин мамлекет менен тыгыз байланышта иштеп атат. Бирок ошол БШК мүчөлөрү мамлекеттен көз каранды, мындайча айтканда көз каранды болуп иштеш керек болчу. Эмнегедир азыркы убакта ошол БШК мүчөлөрү бирдей чогуу иштеп жатат. Андан кийин мына жакында эле Сокулукта флеш-карта жоголду деп атат, туурабы? Ага ким жооп берет деген дагы маселе өз ордунда калып атат да. Мурда ушул БШК мүчөлөрүнөн сураганда аларга өзүнүн баягы укук коргоо органдары жооп берет деп эле суроодон качып коюшкан. Бирок азыркыга чейин ошол маселе, ошол суроо актуалдуу боюнча калып атат. Андан кийин мисалы айтып жатышат да, көп партиялар ошол 5 миллион сомду коюп койсок, биригет, анан бийликке күчтүү гана партиялар барып калат депчи. Бизде мындай карап көрсөк, көп партиялар бар, бирок алардын өзүнүн идеологиялары бар. Бирөөсү либерал болот, бирөөсү консерватор болот. Бирок азыркы тенденцияда көрүп жатабыз, мамлекеттин башында отурган партиялар ичи ара кандай бөлүнүп жатканын көрүп атабыз. Эгер ошондой бийликке чейин биригип алып туруп, андан кийин бийликке барганда кандай болорун азыр биз дагы мындайча айтканда анализ жүргүзүп көрсөк, дагы эле ошондой бөлүп жарылып, жанагы бийликтеги болуп аткан процесстерге терс көрүнүшүн алып келет деген ойдобуз. Андан кийин автоматтык эсептөөнү орнотобуз деп атат да. Бирок автоматтык эсептөөнү орноткону менен анда деле баягы жасап коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп калат деген ой кетип атат да. Анткени ошол автоматтык эсептөөнү бир хакер болобу, кимдир бирөө чабуулга жасап туруп, ал маалыматтардын баарын топтоп бир кандайдыр бир күчкө берип койсо, биз шайлоодогу өзүбүздүн укугубузду мындай тепсиленип калгандай көрүп калабыз. Чоң рахмат. Анда эмесе өкмөт мүчөсүнө сөз берип кетсек, сиздин сөзүңүз 4 мүнөттөн ашпашы керек. Биринчи жана акыркы мүнөттөрдө суроолорду берүүгө тыюу салынат. Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бүгүнкү оюндун катышуучулары. Президенттин айткандарына кошумча катары бир эки эле нерсе айта алам. Ошо 10-жылкы шайлоодо, кийинки жергиликтүү шайлоолордо дагы кээ бир участоктарда көрүп атасыздар, көп мыйзам бузуулар болду. Мен билем, мен активдүү катышкан райондордо эле кээ бир участоктарда шайлоочулардын келгени 100%-дан ашып кеткен да. Андай болушу мүмкүн эмес. Мисалы, Оштогу жергиликтүү шайлоодо 12-жылы бир участокто саат 2-де эле бюллетендер түгөнүп калды. Мындай да болушу мүмкүн эмес эле да. Эгер таза шайлоо болсочу. Демек, жаңы жолдорун ойлоп табыш керек. Биз мына биометрика каттоону ошондон өткөрүп аткан себептердин бири таза шайлоого жол ачыш болуп атат. Кайсы өлкөлөрдө колдонуп атат деп айтылып атат. Ал өлкөлөр көп. Мисалы, Монголиянын көп мисалы кылышат, шайлоо боюнча. Бирок шайлоо эмес, башка жакта да колдонуп атышат. Аравияда мектеп окуучуларын биометрика каттоону өткөрүп атышат. Эмне үчүн? Үйдөн чыккан бала мектепке барып атабы, барбай атабы, ошону текшериш. Көчөдө ойноп жүрүп атабы деп. Венесуэлада баарын өткөрүп атышат. Эмне үчүн? Ада социалдык баада товар сатып атышат. Бир адамга 2 мешоктон ашып берилбесин деген норманы сакталып атабы, сакталбай атабы деп текшериш.
демек бул көп багытта пайдасы тие турган мемлекетке каттоо. Менимче бизде дагы пайдасы көп эле тиет деп эсептейм да. Дагы ал мыйзам боюнча кээ бир нерселер айтылбай калган нерселер мен кошуп кетейин. Мөөнөтүнөн мурда добуш берүү болбойт. Добуш берүү бир гана шайлоо күнү болот. Мөөнөтүнөн мурда добуш берүү мурун анча мыйзам бузууларга байкоочулардын көзөмөлү жок добуш берүүгө жол берип койчу. Ал азыр жокко чыгарылды. Шайлоо участогунун мештөө убактысы да 1 саатка узарды. Саат 8ге чейин, 7ге чейиндечи. Калгандары мурунку мыйзамдарга окшош. Анан азыр мен берилген суроого жооп берип кетейин. 5 миллион сом боюнча. 2010-жылы бизде 150-ге жетпеген партия бар эле Кыргызстанда. 29-у шайлоого катышты. Күрөө 500 миң сом болчу. Азыр партиялар азаймак турсун, кайра 200-ге жетти. Партиялар бирикпей турсун, майдаланып атат. Көп адамдар партия десе эле колунда портфель бар, анын ичинде устав бар, печать бар, мөөрү бар. Анан тизмеге 120 эптеп бар туугандардан, досторун таап киргизип, каттап 500 миң сом төлөп шайлоого катышып атат. Кыргызча айтканда жөн эле өзүнүн атын чыгарыш үчүн да. Дагы бир жолу коомго эстетип коюш. Ага мамлекет чыгым болуп атат. Бекер эфир, бекер газета, борборлук шайлоо комиссиясынын адамдар иштеп атат, айлык алып атышат, түшүк артып атат. Ошонун чыгымдарын төлөгөн эч ким болбойт. Ашча чыгымдарынчы. Мамлекет каржылап атат, бирок алар көбүнчө жетпей калат. Анан бул партияларды бириктиргенге мотивтердин бири катары шайлоо күрөөсүн 10 миллионго чейин жогорулатты деген сунуштар болгон. Анан сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында комитеттин чечиминде 5 миллионго деп токтогонбуз, кийин аны палата колдоп берди. 5 миллион сом эгерде партия шайлоочулардын 5%дан кем алса, ал акча мамлекетте борборлук шайлоо комиссиясынын карамагында калат. Борборлук шайлоо комиссиясы өзүнүн чыгымдарын жапканга жумшайт. А 5% деген эмне? Бул деген ар бир 20-чы шайлоочу шайлоого келген. Эгер ар бир 20 кишинин бирөөсүнүн добушун ала албаган партия шайлоого катышып, ор болушунун кереги жок го деген ой болот да. Андан көрө партиялар идеянын негизинде бириксин, аралашсын, ирилешсин да. Башка адамдар, башка партиялар, жаш партиялар бара алабы деген суроо болуп атат азырчы. Жалаң жаштардан турган партия менимче ийгиликтерге эсептей албайт барыбыз. Тажрыйбалуу адамдар керек. Партияда жөнөкөй жумушчудан баштап чоң заводдун директоруна чейин, жөнөкөй мугалимден баштап ири капиталисттерге чейин болгон жакшы. Ошондо колунда барлар партияга жардам берет. Шайлоо комиссиясында бардык партиялардын каалаган партиялардын байкоочулары турат. А сот бир эле киши чечип коюшу мүмкүн. Бир киши чечкени жакшыбы же көп киши талашып бир талашты жыйынтыгын чыгарганы жакшыбы? Албетте көп киши чечкени жакшы да. Санариптик маалымат сакталганды кайра манжанын сүрөтү кылып тартыш мүмкүн эмес экен. Сиздер кафеде, ресторанда отурасыз, стакан кармайсыздар. Ал стаканды сиздердин табаңыздар калат. Аны официант каяка көтөрүп кетти? Мойкагабы же кылмышкер койду билбейсиздер аны. Ал жөнүндө сиздер ойлонбойсуздар, кыжалат болбойсуздар. А мамлекет мынтип жыйнап атса, ишенбөөчүлүк болуп атат да. Тескерисинче менимче өзүбүздүн мамлекетке ишеним менен мамиле кылыш керек. Кыргыз мамлекети бул жагынан коопсуздугун сактаганга мыйзам тарабынан бардык негиздер караган, аны аткаруу өкмөттүн мойнунда. Автоматтык эсептөө хакер өнүндө. Биз шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча топто иштеп жүргөндө автоматтык эсептөөнүн жыйынтыгын шайлоо жыйынтыгы деп тааныйлы деп чечим кабыл алды элек да. Бирок депутаттар талкуу мезгилинде машинага толук ишенбей кое туралы, машина эсептенгенден кийин анын эсебин карап коюп, бирок дагы кол менен эсептеп чыгалы деген чечимге токтошту. Себеби бул мурунку технология көнүп калгандыктан. Эгерде кол менен эсептеген жыйынтыгы машинанын көрсөткөнүнө караганда айырмасы болуп калса, анда шайлоо комиссиясы бюллетендерди карап чыгыш керек. Ар бир бюллетенде участоктун мөөрү басылат. Чоочун бюллетендер пайда болуп калдыбы, башка жактан келгендер пайда болуп калды. Алардын баарын жокко чыгарганга аракет кылыш керек. Эгерде ошондон кийин да айырма чоң боло берсе, шек тудурса, анда ошо шайлоо комиссиясынын жыйынтыгы жокко чыгарыш керек. Ал комиссиянын өзү чечет. Менимче ошол азырынча.
Азыркы сөз оппозиция мүчөсүнө берилет. Сиздин сөзүңүздө 4 мүнөттөн ашпашы керек. Биринчи жана акыркы мүнөттөрдө суроолорду берүүгө тыюу салынат. Саламатсыздарбы жаштар, катышуучулар, телекөрүүчүлөр. Эми кандай гана демилге ушу өкмөт тарабынан чыкпасын, баары жаман дей берген болбойт. Бирок ошонун ичин изилдеп караш керек. Ошол азыркы кабыл алынган мыйзам чегинде мен өзүмдүн туура эмес деген жактары бар, өзүмө жаккан жактары да бар. Азыркы күнү саясатчы коллега депутат Кутушев мырза айтып кеткендей, жана саясатка шайлоо процессине катышуу деген бул оор нерсе. Чындап келгенде өзүм 2 мамлекет деңгээлде шайлоого катышып келдим. Эгер жеткиликтүү каражат болбосо, эфир, реклама маселелеринде мүмкүнчүлүк болгон партиялар бул чындап эле ынанып шайлоо процессине катышпайт. Бул баягы эле сиз айткан, кошулуп кетем, туура. Идеологиясын, программасын, ошо өзүнүн партиясынын структурасын түзгөн адамдар шайлоо процессине өтө маани берип туруп катышат. Бул четинен муну далилдеп келсек болот. Биз кайсы жерине каршыбыз? Мына өзүңөр айткандай биометрика, бул инилерим айтат, биометрика бул негизи өзү керек нерсе. Бүт дүйнөдө колдонуп атат, Европага барсаңар. Бирок бул кыска мөөнөттүн ичинде мыйзамдарды өзгөртпөй туруп, жанагы өз каалоосу менен макулдугун берүү мыйзамдарын иреттебей туруп, азыр пенсияңарды бербейбиз, жактан батыраак өтүшүңөр деп биринчи мамлекет кызматкерлерин киргизип, анан кийин ошо менен мүмкүнчүлүк болбой калат деп жанагы үстөмдүк кылган маалыматтын негизинде элдин арасында нараачылык пайда боло баштады. Бул бири. Экинчиси, ушу кичинекей эле мамлекетпиз, 5 миллион калк деп айтып келатабыз. Ушу акыркы эл каттоо маселеси качан көтөрүлгөн ушу унутуп деле калдык. Чындап келгенде биз эл каттоо маселесин көтөрүп, шашпай, элди гүйүлдөтпөй биз канча жарандардын социалдык катмарлар ошонун баарын элге туура маалыматты бериш керек. Ошондо жанагы нараачылык сөздөр келип чыкпайт болчу. Мен техникалык жактан жана биометрияга мен үчүн көп маани берип атам. Ушул маселе боюнча техникалык жагынан уюштурулган эксперттердин форумдарына да катышкам. Ошол жерден кадимкидей далилдеп айтып берген эксперттин техникалык жактарынын кемчиликтерин көрсөтүшкөн. Эгерде ошол маселелерди чечпесек, эртеңки күнү ушу даярдыгыбыз жок, элдин тагдыры чыккан шайлоодо биз аябай терс көрүнүштөргө барып, коомдун ичинде нараачылыкты пайда кылып коюш мүмкүн деп, кадимкидей документалдуу түрдө мен хаятта форумда ошо эксперттердин айткан маанисин уккам. Кийин ал көп жарыяланган жок. Ошол маалыматты биз бүгүнкү күнү элге туура жеткизбей атабыз. Мына ошон үчүн биринчи ошо биздин бийлик өкүлдөрү ушу мыйзам чектерин тууралап алса, анан мыйзам чектерин туурлагандан кийин өзүңөр билесиңер, ички маалыматтарды сактоо маселеси банковский тайна деген болот, врачебный тайна деген болот, нотариалдык тайналар болот. Ошолорду да кичине эртеңки күнү иреттеш керек. Анткени кээ бир банктарда билем, европалык көздүн сетчаткасынан бери алып, өзүнүн ячейкасына только ошо менен кирип гана. Эгер ошол база данных бирөөнө түшүп кетчү болсо, бул адамдын өзүнүн компаниясындагы көп ички жашыруун маселелер болот. Мына ушунун баарын мыйзам чегинде такташ керек болчу, далилдеш керек болчу, коомго жеткизиш керек болчу. Жанагы шайлоо фондунун түзүүнүн маселесин ошону да элге мындай туруктуу түз жеткизбегендиктен азыркы күнү демилге көтөргөн жаш топтордун да эмоциясын түшүнүп турам. Алардын да граждандык позициясы, укугу бар. Баягы биз мурдатан саясатка кирип, анан турукталып калган партияларга мүмкүнчүлүк бар, бизге мүмкүнчүлүк жок деген нараачылык эртеңки күнү коомдун ичинде талаш тартыш көбөйтөт. Мына ушул маселелерди мен туура жеткиликтүү маалымат жок болгондуктан балдардын оппозициялык бөлүмүнө кошулдум. Муну деген биз объективдүү болушубуз керек, кызыгандылыктан алыс болуш керек. Азыркы күнү мамлекет оор абалда турат. Эртеңки күнү элдин тагдыры чечилген турат. Мына ушул маселеге мен силерди көңүл буруп калып сурунат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, пикир айтышыбыздын суроо берүү маалы келип калды. Саламатсыздарбы? Менин атым Жакшылык, мен Кыргыз-Түрк Манас университетинин 2-курсунун студенти болом. Мында жакшы тема талкууланып жатат. Анан мен сурам, урматтуу депутат болот. Азыркы учурда биометрикалык маалыматтарды, мисалы үчүн, кандай ошо процесс кандай жүрүп жатат да, анан жанакы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болуп калышы мүмкүн, майыптар болуп калышы мүмкүн да. Эгерде ушул логикага таянсак, ошол адамдар кийин шайлоо процессине катыша алганда, мындай барганда, шайлоо болуп жатканда, ошолор катыша алабы шайлоого? Мисалы үчүн кайсы алар бармак изин тапшырдыбы, көз изин тапшырдыбы? Бүгүнкү күндө ошол суроону бергим келет. Азыр 2,5 миллион адам биометрика каттоодон өттү да. Аппараттар стационар түрдө коюлгандар бар, мобилдиктер да бар. Жергиликтүү бийлик
үйүндө жаткан сыртка чыга албагандар да кыдырып өткөрөт алардычы. Азыр убакыт бар күзгө чейин дагы. Менимче азыр 65% тегеренде өттү деп атышат. 80-90%га чейин жеткенге аракет кылышат. Эгерде шайлоочу мен ооруп жатам, үйүмөн чыга албайм деп арыз берсе, 3 күнгө чейин, шайлоо күчүн калганга чейин, анда ага шайлоо күнү көчмө өкөктү алып келип, добушун алып кеткенге милдеттүү шайлоо комиссиясы. Дагы ушу суроого аралжы да. Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, 90% тапшырып 10%. Анан эмне биз 10% адамдардын шайлоого болгон укугун чектеп коебузбу анда? Шайлоо укугу сизде бар. Мисал катары айтып атам да. Сиз шайлоо күнү телевизор көрүп үйдө отурушуңуз мүмкүн. Шайлоого барбайчы. Шайлоо укугунан пайдалануу үчүн сиз кийинип, жолго чыгып, басып барышыңыз керек. Барып кезекке турушуңуз керек. Болгондо да шайлоо участкасында иштеп аткан моментте барышыңыз керек. Болгондо да документ көтөрүп барышыңыз керек. Демек кандай бир шарттар бар да. Бул жерде кошумча шарт катары бемерке каттоону мамлекет кошот. Биз таза шайлоо өткөрүш үчүн ушул шарт кошулат. Милдеттүү түрдө мыйзамга жазылды деп кошот да. Менимче талашпай мамлекет жарандары ушуну кабыл алыш керек. Чоң рахмат. Темирбек мырзага бир суроом бар. Шайлоого катышып жаткан партиялар эле негизинен мындай олуттуу мамиле кыла турган бир уюм катары кетип атат да, саясатка аралашыпчы. Анан мында ойлоно келгенде да математикалык ой жүгүрткөрсөк, жана 5 миллионду айтып жатпайсыздарбы? 5 миллион көтөрүп салсак жаштар чыга албагат депчи. Мындай ийгилик жараткан адам мамлекетке барып башкара алат да. Мындай ошол эле 120 кишиге ошол 5 миллионду бөлүп койсок 35-37 миңден жеткен да. Эгерде олуттуу мамиле кылып жатса, эмне үчүн ошол акчаны жеке эле ошол партия чогултуп бере албайт? Эми партия деген бул демилгүл адамдардын тобу да, бул бир эле киши эмес. Ошо өзүнүн мамлекет түптөө максатынын негизинде, ошо жашоо эреженин негизинде өзүнүн ой пикири менен ошол ишти максатты ишке ашыруу үчүн бийлик өкүлү болуп умтулуп атышат. Анан ошол адамдар чын эле ошол өзүнүн укугун коргой турган болсо, ошол милдетин ишке ашыргысы албетте өзүнүн үлүшүн кошуп, ошон үчүн биригиш керек болчу. Жана бир киши түзүп алып эле анан ошо бир кишинин демилгеси менен барып аткан топту биз партия деп айта албайбыз. Тагдырга жараша ошондой партиялар көп, 2010-да да көп болду. Бул маселени мен өзүм башыман өткөн себеби бар. Жаңыдан келгенде баягы ичимдеги демилгемди көп жеткизе албаган балдарды топтоп алып, алар баягы түшүнүксүз эле партияга өтүп эле ошол максаты партиянын маселесин ишке ашыруу эмес, жанагы депутаттык мандатты алыш же болбосо бийлик өкүлү болуш. Мына ошон үчүн мен айтам, чындап келгенде партиянын ичинде адамдар түшүнүш керек, партиясынын өзүнүн эртеңки маалымат жеткизүү каражаттарын, эртеңки ошо максатка ашыруу каражаттарын өзлөрүнүн өз эрки менен түптөө маселесин фонд кылып ачыш керек. Ошондо гана жакшы партия. Чоң рахмат. Демек сиз азыркы учурда көтөрүлүп жаткан мыйзамдагы 5 миллион взноска каршы эмес экенсиз да? Мен кайсы жагына каршымын? Ушул маалыматты алдын ала эртерээк коомго түшүндүрүш керек болчу. Азыр көпчүлүгү атайлап провокация кылышат, а көпчүлүгү болсо кеч угуп калгандыктан шайлоо асты чукулдап калды. Баягы Кыргызстанда саясаттан жалып калган 20 жылдан бери кыйналып калган эл күмөн санап кетишти. Бул маалыматты эртерээк башташ керек болчу. Бизде дайыма шайлоо астында бир өзгөрүүлөр болсо, элдин арасындагы жана терс көрүнүштөр элдин көбүнө түшүнүксүз маселени алып келип жана талкуулардын баары жүрүп атат. Мен ошол маселени айттым. Туура жеткизип, элге ички маселени ачыш керек болчу. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу оюнун катышуучулары. Мен Аманбай уулу Ибраим, Кыргыз Улуттук университетинин мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинин 1-курсумун. Менин суроом Абдыманап агайга. Мен жана коопсуздук маселеси боюнча. Жогоруда апай сиз айтып кетти, флеш карта жоголду депчи. Ошону кайсы укук коргоо органы жооп берет, тагыраак айтып берсеңиз. Жарандардын жеке маалыматына жоопкер орган мамлекеттик каттоо кызматы. Ошолор жооп берет да. Бирок көзөмөлдүү коопсуздук кызмат жүргүзөт. Бая мен айтып кеттим, ошондо бир аз кайталап кетейин. Жарандар баш бармагын маалыматын бергенден кийин, ал маалымат санариптик режимде сакталат да. Адистердин айтканына караганда, ал санариптик режимдеги маалыматты кайрадан сүрөт кылып чыгарыш мүмкүн эмес. Чоң рахмат. Анда эмесе азыр анализдин убакыты келип калды. Биринчи анализ үчүн мен оппозиция башчысын сөзгө тартам.
Дагы бир жолу саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми аналитикалык сөзгө өтсөк, биздин бүгүнкү өкмөттүн айтылган аргументтери менен жана биздин бүгүнкү айтылган аргументтердин жыйынтыгында бүгүн биз эмнени ала алдык деген маселе жаралат. Бүгүн биз айтып жатабыз, Кыргызстанда демократия меселе, мындайча айтканда, коммерциялык демократияга айланып кетти да. Баасын 5 миллион сомго көтөрдү. Жана андай ар кандай тракторлерди берип, жол салып берем деп курулай убада берип партиялардын барып калышы да бул аябай чоң жаман нерсе да. Анткени менин коллегам айткандай эле, партия бул коомдук уюм. Ар ким өзүнүн үлүшүн салып, ушул акыл эстүү адамдардын тобун бийликке алып барып, жана чечилбей жаткан коомдогу социалдык экономикалык маселелерди көтөрүп чечүү болчу да. Бирок бүгүн өкмөт ошол бааны көтөрүү менен эле мен айтып кеттим, жаш партияларга, ушул саясий элитага мындайча айтканда бир тоскоолдуктарды коюп койду. Шайлоого катышканда бир 5 миллион сом менен эле жеңип чыгып кетпейсиң да. Канчалаган сен сүрөтүңдү илишиң керек, айылдарды кыдырып агитация жасашың керек. Ага эле канча суммадагы чоң ополтойдой акча кетет. Ошол маселелер дагы аябай көп. Экинчи аргументибиз бул мына тыш жакта жүргөн миллиондогон биздин жарандар, алар биометрикалык маалыматтарды тапшыра элек. Мына Турцияда жүрөт, Россияда канчалаган жарандарыбыз жүрөт. Бирок алар маалыматтарын дагы деле тапшыра элек. Алар тапшырбаса, анда шайлоо өтсө, шайлоого макул 30% барса, анда шайлоо легитимсиз деп белгиленип калат да. Анда эмне шайлоону кайра эле бурмалап эле өткөзө берген дагы мамлекеттин бюджети ушунчалык ополтодой көппү деген суроо жаралат да бул жердечи. Ошон үчүн биз биринчиден шашпай, баардыгын дыкаттык менен изилдеп, карап чыгып, элдерге туура маалыматтарды жеткирип, жанагы техникалык себептерден чыгып келген маселелердин баарын чечип, 2020-жылга боло турган шайлоого даярданыш керек болчу да. Андан кийин дагы айтып кетчү нерсе, баягы айтып атпайбызбы, 65% биздин өкмөт айтып кетти, 65% уже маалыматтарын тапшырып, алар шайлоо укугуна ээ болду деп. А 40%-ды тапшыра элек. Мына шайлоого 5 ай калды. 5 айдын ичинде 40%-ды тапшырабы? Бул да күмөн. Мына айтып жатат. 90%га чейин тапшырат, аракет кылышат. А 10% дагы деле калып жатпайбы деген дагы күмөн суроолорду жаратат. Ушуга дыкаттык менен мамиле жасап, ушунчалык аябай эле калып эле шаша бербей, шашкан шайтандын иши деген кыргызда жакшы макал бар. Ошол нерселердин баарын карап туруп, шашпай, адилеттүү таза шайлоо өткөзүп алганга мамлекеттин толук мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок эмнегедир ал биздин өкмөт, акылман өкмөтүбүз ал нерселерди колдонгон жок. Рахмат. Пикир айтышыбыздын акыркы анализи үчүн өкмөт башчысы сөзү тартылат. Сизде 4 мүнөт убактыңыз бар. Кайрадан эле саламатсыңар урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүнкү жалпы оюнду жыйынтыктап жатып, мен биринчи минуттамда бул жалпы оппозиция тараптын бизге айтып кеткен репликаларына жооп катары алып кетсем да. Эгер биздин айтып атат, биздин оппозиция тарабы айтып атат, конституция жазылган укуктарыбызды бузуп атат дейт да. Конституцияда бул ар бир кишинин эмне кылса, эмне укукка ээ болот деген жаза бергенде, бул жөнөкөй эле бир документ эмес да. Конституцияда негизги, конституцияда жазылат, ар бир жаран добуш берүү укугуна ээ. Бирок ошол эле убакта андан кийинки иерархия боюнча, андан кийинки мыйзамдарда турган конституциялык мыйзамдар бар, ошолордун баарында турган эмелерин дагы көңүл оюбузга келет да. Мисалы үчүн конституцияда эч качан жазбайт да, акыл эси жагынан кем адамдар добуш берүү укугунан ажыратылат деп жазылган эмес да, жазылган көрдүңөр беле. Конституцияда мындай техникалык маселелер каралбайт. Демек биз конституциялык мыйзамга өзгөртүүнү кирүү менен адамдын конституциялык укугуна эч кандай чек коюп аткан жокпуз. Андан кийинки болсо коопсуздук маселеси боюнча айтып атат. Эгер биз биометрикалык маалыматтарыбызды мамлекетке ишенип тапшырып койсок, андан тигилер болсо туура эмес мамиле кылып атат дейт. Урматтуу биздин оппозиция тараптын эсине салып кеткен. Эгер мен мисалы үчүн мен ушул боюнча башка өлкөгө барсам, мен виза алыш үчүн сөзсүз биометрикалык маалыматтарымды берем. Эмне үчүн биз башка өлкөнүн, даже ошол биз эле аябай жаман отношение кылган ошол эле Американ посольствосуна ишенебиз да, өзүбүздүн өкмөтүбүзгө ишенбейбиз да. Ушундай мындай нюанстарын деле карап кетсеңер болмок да. Андан кийин партиялардын идеологиялык бир линияда
кетүүсүнө биз каршы чыгып атабыз депчи. Урматтуу оппозиция тарап, эгер сиз билип кетсеңиз, партиялар өзү негизинен эле эң негизги агымдар бар, оңчулдар, солчулдар, анан центристтер, анан ичинде деген социал-демократтар жана ушундай либералдар, ушундайлар эле болуп бөлүнөт да. Эгер ошол 200 идеология деген жок да, эмне үчүн ошол партиялардын деген баары кааласа деген бири-бирин кайталаган партиялардын болушу бул мамлекетте деген ошол элдин биримдигине кайсы бир деңгээлде каршы болуп аткан партиялардын түзүлө берүүсүнө мамлекет эмне үчүн аларды колдош керек да. Эртең элестеткиле, эгер ошол 200 партия баары шайлоого барабыз деп чыкса, аларга деген КТРКнын деген бардык эфирин берип коюш керек, ЛТРнын бардык эфирин берип коюш керек, Эркин Тоо менен Кызыл Тоонун бардыгын, Кыргыз Тоосунун бардыгын эфирин беттерин берип коюш керек. Ошол убакта мамлекеттик бюджеттин мындай абал жөнүндө ойлонуш керек болчу да, урматтуу оппозиция. Демек бул жердеги биздин оппозиция тараптар бизге аябай күчтүү деп эсептелген аргументтерин жокко чыгарып кеттик деп эсептейбиз. Жана бүгүнкү жалпы оюндун негизинде биз өзүнүн эмне үчүн жеңген, өкмөт тарап эмне үчүн жеңгендигин айтып кетебиз. Биринчиден биометрикалык маалыматтарды деген биз эгер мамлекеттен өзүбүздүн укугубузду талап кылсак, анда биз милдетибизди да аткара бериш керек. Биометрикалык маалымат бизден мамлекет милдет кылып атабы, биз аны беришибиз керек. Эмне үчүн биз өзүбүздүн мамлекетибиздин астындагы милдетибизди билбей, жалган укуктарыбызды требует этебиз да кечки. Андан кийинки болсо, биз айтып кеттик, эмне үчүн автоматташтыруунун жакшы жактарын айтып кеттик. Буга тилекке каршы оппозиция тарапы каршы чыккан жок. Эгер биз автоматташтырууну чыксак, жанагы биз керексиз деп эсептелинип калган бюллетендер деп эсептелген кайсы бир процент жарандардын добушу ошол боюнча эсептелинбей калат да. Демек биз ошолордон арылгыбыз келет да. Андан кийинки биз ушул бардык жаңы мыйзам деген биз өкмөт катары чын жүрөгүбүздөн ишенебиз. Бул мамлекеттик бюджеттин акчаларын үнөмдөө менен жалпы адамдардын укугун коргоо менен жакшы бир таза шайлоону өткөрүүгө көмөкчү болуп берет деп ишенебиз. Чоң рахмат. Эми биометрикалык паспорт боюнча мына бул эки тараптын өздөрүнүн ойлорун айтышты. Менин оюмча өкмөт өзүнүн оюн биометрикалык каттоонун керектигин жакшы негиздеп берди. Чынында эле дүйнөлүк мисал буга көптөгөн дүйнөлүк мамлекеттерде биометрикалык каттоолорду акыркы технология катары киргизип шайлоодо колдонуп атышат. Жана шайлоодон башка дагы коомдук саясий турмушта дагы бул өтө керектүү технология болуп эсептелерин дагы урматтуу депутат Кутушев мырза бул жерден баса белгилеп кетти. Демек биометрикалык каттоонун келечеги кең. Ал эми оппозиция болсо биометрикалык каттоого негизинен каршы эместигин дагы көрсөттү. Бирок оппозиция көтөрүп аткан маселе ошо биометрикалык каттоолорду сактоо маселеси. Кантип, кайсы жерде, кандай режимде сакталат. Менин оюмча бул биометрикалык маалыматтарды сактоо боюнча оппозиция өзүнчө бир мыйзамды көтөрүп чыгууга милдеттүү. Себеби өтө чоң маселе, улуттук маселе. Жана буга каттоосун эми мамлекеттик каттоо кызматына тапшырган менен, бирок ошону регламенттегенде бул регламенттердин баардыгы тең так иштеп чыгыш керек. Бул өзүнчө чоң маселе болсо эсептелет да. Чын-чынында эле биометрикалык каттоонун башка адамдарга, башка мамлекеттерге же башка баягы ар кандай чалгынчы кызматтарга маалыматтарын өтүп кетиши коркунучу бар. Бул коркунучту эч ким жокко чыгарган жери жок. Мына бүгүнкү күндө силер абдан жакшы билесиздер, жөнөкөй бир уюмдар эместиги президент Обаманын, ФБРдин, ЦРУнун же Кремлдин сайттарына чейин хакерлер кирип атышат. Анан аларга деген бул биометрикалык паспорт даталарын бардыгын тең бузуп кирип Кыргызстанда шайлоо процессине катышып кетүү коркунучу бар. Бул коркунучту эч убакта өкмөт жокко чыгарбаш керек, муну моюнга алыш керек, ушул жаатында жакшылап иштеш керек. Оюнга ыраазычылык билдирем, жалпы жакшы пикирлер айтылды, бирок бул жакта кээ бир шайлоо мыйзамда кээ бир маселелер козголбой кетти. Мисалы үчүн барьердин көтөрүлүшү, жана ошондой эле ичиндеги ар кандай мисалы үчүн шайлоо учурунда мурун мисалы үчүн эме менен колду боеп ушундай киргизилген ар кандай ыкмалар болгон да, ошол ыкмалардын кандай иштеши, шайлоодо 3 процесс бар да. Биринчи бул жанагы киргизип биометрикалык маалымат, экинчи процессинде болсо өткөрүп, андан кийин саноо, ошол процесстердин баары ушул жалгыз эле биометрикалык маалыматтарды тапшырып алып койсок, ошол процесстин баары жакшы болуп калабы? Мына ушул маселелер келет да. Жалпы оюн боюнча ыраазычылык. Рахмат.
Мына ушуну менен бүгүнкү оюнубузду аяктайбыз, урматтуу көрөрмандар. Ал эми эске сала кетчү нерсе. Албетте, бир гана сиздер бул оюндун жүрүшүн жана жыйынтыгын чечесиздер. Эгерде өкмөт палатасы жеңди деп эсептесеңиздер, 11 санын 35-35 сандарына жөнөтүңүздөр. Ал эми оппозиция тарапка жеңишти бере турган болсоңуздар, 35-35 сандарына 12 деген санды жөнөтүп, өзүңүздөрдүн добушуңуздарды берсеңиздер болот. Ушуну менен теле долбоорубузду аяктайбыз. Урматтуу көрөрмандар, сак саламатта калыңыздар.